Саламаттарбы, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз атайын кайрылуу кылууну чечтик. Жоо биретинде десек болот. Өзүңүздөргө малым болгондой, айрымдарыңыздар көрдүңүздөр болуш керек. Элиман Карымшак өзүнүн социалдык баракчаларында жана YouTube каналында 14-июль күнү экс-депутат жээндерине жана журналистке 35 миллион сом доо койду деген темадагы аталыштагы материалды жарыялады. Ооба, бул тууралуу экс-депутаттын даттануусу боюнча кат бизге келип түшкөн, колубузга маалыматыбыз бар. Бирок азыркы учурда Свердлов райондук соту бул өтүнүчтү өндүрүшкө, доо арызды өндүрүшкө кабыл алдыбы, алган жокпу? Биздин маалымат жок. Кабыл алса, кийинчерээк сиздерге кенен маалымдайбыз. Эми кененирээк токтолсок. Экс-депутаттын бир тууган жээндери Рыспаевдер, Сагындык Келдибаев, Келдибаев Ашыралиевич, Келдибаев Сыймык Сагындыкович, Карымшак Элиман Насырбековичтин үстүнөн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна доо арыз менен 1-июль 2025 жылы кайрылышкан. Анда ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо жөнүндө негизинде доо арыз менен кайрылышкан. Анда эмне деп атат? Окуп берели. Эл аралык издөөдө жүргөн ата бала Келдибаев Сагындык Ашыралиевич жана Келдибаев Сыймык Сагындыкович ири өлчөмдөгү карызын бизге кайтарбоо максатында эч бир чындыкка жатпаган окуяларды айтып, бизди эл алдында каралап, журналист Карымшак Элиман Насырбековичке таандык YouTube жана Instagram социалдык тармак аркылуу шантаж кылып, 610 миң доллар доолабагыла. Чындык мындай: Сагындык Келдибаев жээндерине жооп берди аттуу 1 саат 8 минуталык видеону 2025 жылдын 14 майында таркатышкан. Бул доо арызда баардык кажерде каралап жатат, кандай айтылган сөздүн баары жазылган. Ошол негизинде доогерлер суранып атат соттон. Ушул келтирилгендин баарын биздин кадыр баркты кемсинет деп табууну, экинчиден Келдибаев Сагындыкты, Келдибаев Сыймыкты жана Карымшак Элимандын төмөнкү таркатылган маалыматтарды кайрадан ошол эле Карымшаковдун Instagram жана YouTube социалдык түйүндөрүндө төгүндөнү мажбурлоону. Үчүнчү, жоопкерлер Келдибаев Сагындык, Келдибаев Сыймык жана Карымшак Элимандын бизге келтирилген моралдык зыян үчүн биздин Рыспаев Мараттын жана Рыспаев Саматтын пайдасына 1 миллион сом моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн өндүрүүнү деп кайрылышкан. Азыркы күндө соттук процесстер болууда. Ошондой эле Рыспаевдер соттун жүрүшүндө 11-июлда 2025 жылы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Кайыповго өтүнүч менен кайрылышат. Өтүнүштө жоопкерлер Келдибаев Сагындык, Келдибаев Сыймык жана Карымшак Элиманды интернет тармактарга талашылып жаткан маалыматтык материалды жайылтууга тыюу салуу жөнүндө. Ошол иш толук иликтенип бүткөнгө чейин эч кандай материал чыкпай турсун деген өтүнүч менен, тыюу салынсын деген өтүнүч менен кайрылган. Бул өтүнүч 14-июлда каралып, сот Рыспаевдардын өтүнүчүн толугу менен канааттандырган. Ошондой эле доо арыз кароо мезгилинде жоопкерлер Келдибаев Сагындык, Келдибаев Сыймык жана Карымшаков Элиманды интернет тармактарга тактап айтканда Карымшак Элимандын Instagram, Facebook, YouTube каналдарында доогерлер Рыспаев Марат жана Рыспаев Саматтар жөнүндө ар намыс жана кадыр баркка шек келтирүүчү материалдарды жайылтууга тыюу салынсын деп аныктама чыгып атат. Өтүнүч канааттандырылып атат. Ошол эле күнү 14-июль күнү Рыспаевдардын адвокаты Элиман Карымшак менен жолугуп, ушул аныктаманы колуна берип атат. Карымшаков аныктаманын көчүрмөсүн алдым деп өзү кол коюп берип атат 14-июль күнү. Бирок аныктаманы окуп түшүнгөн адам демек бүткөнгө чейин чыгарбай турум керек экен деп түшүнүш керек эле. Бирок бул аныктаманы уруп согуп ойнобойбу билбейбиз. Айтор Элиман Карымшаков 14 ушул эле чыккан күнү эле 14-июль күнү кечки саат 9-дарда кайрадан жогоруда айтып кеткен жанакы материалды жарыялады. Буга байланыштуу Рыспаевдардын адвокаты кайрадан Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясына Кайыповго өтүнүч келтиришти. Жоопкер Карымшак Элимандын өзүнүн Instagram, Facebook, YouTube баракчаларында доогерлер Рыспаев жана Рыспаев Самат жөнүндө талашылып жаткан маалыматтык материалды жайылткандыгы үчүн жана Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2025 жылдын 14-июлундагы аныктамасын аткарбагандыгы үчүн жоопкер Карымшак Элиманды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жоопкерчиликке тартуу боюнча тийиштүү чараларды көрүп беришиңизди суранам деп өтүнүч менен кайрылышты. Булар тууралуу алдыда адвокаттар кенен айтып беришет. Ну, в последнее время, как вы стали очевидцами, сейчас экс-депутат через журналистов пытается оправдаться перед обществом, выставить себя якобы жертвой этих обстоятельств. Но куда мы денем само уголовное дело? То есть посредством этого как-то хотят произвести определенные манипуляции, либо создать впечатление, что якобы они в этом уголовном деле невиновны. В настоящее время рассматривается наш гражданский иск в отношении депутата и журналиста, который опубликовал фейковую информацию, где судом во время судебного заседания был вынесен запрет журналисту делать дальнейшие публикации, пока суд не разберется в гражданском деле. Однако, невзирая на это, журналист, несмотря на то, что он получил 14 июля на руки определение суда о том, что ему запрещают делать какие-то либо публикации в отношении именно по нашему делу, он просто наплевательски отнесся к этому решению суда, требованию, и продолжает также демонстрировать, что он якобы стоит над законом, выше закона, либо имеет какую-то исключительность, что ему за это ничего не будет. То есть он продемонстрировал то, что ему просто вместе с депутатом наплевать, что идет уголовное дело, и наплевать на то, что суд требует от него, чтобы он больше никаких публикаций не делал. В настоящее время мы обратились с требованием привлечь к ответственности этого так называемого журналиста, который просто наплевал на наши законы. Урматтуу достор, эми жана экс-депутат Келдибаев Сагындыкка жана уулу Келдибаев Сыймыкка келе турган болсок, аларга мынакей менин да колумда токтом турат. Токтом мөөрү менен көчүрмөсү анык деген турат. Буларга 2022 жылы 11 мартында УКМКнын башкы түргө кызматы тарабынан кылмыш иши козголгон алдамчылык беренеси боюнча, ошондой эле республиканын аймагында издөөгө жарыяланышкан. Андан кийин жыйынтык бербегенден Интерпол багыты боюнча азыркы күндө издөөдө жүрүшкөн жарандар. 2022 жылы козголгон кылмыш иши иликтенип, бирок 2024 жылы 15 майда убактылуу токтотулган, анткени шектүүлөрдүн дайыноты жок. Бизге келген каттар боюнча алар азыркы учурда АКШнын Чикаго шаарында жашап жатышат. Ошондой эле муну жээндери дагы айтып келишет. Мынакей азыркы учурда тергөөдө жүрөт. Соттук процесстердин баарын сиздерге түшүндүрүп бердик. Алдыда биз баарын кенен чалдырып беребиз. Башында биз 1 июлда эле Доорас менен кайрылышканда Рыспаевтар биз ушуну чалдырып койсок болот эле, элге жеткирип койсок болот эле, бирок биз эми эки тарапты ушунча чагылдырдык. Эки тарап кайым айтышты. Балким ынтымакка келет чыгар, мындан ары ырбата бербейли деп көпчүлүк жарандардын жазган билдирүүлөрүн, комментарийлерин да окуп, ошолорду эске алып, биз эми жайына коелу. Балким ыймандар ачылып кетип, ыйманына келип, ынтымак ээлип калат чыгар деген таризде жайына койгонбуз, тартпай чыгарбай турганбыз. Бирок бул тынчтыкты биз бузган жокпуз. Бул тынчтыкты Сагындык Келдибаев уулу жана журналист бузуп атат. Эми мындан ары биз баардык ушул өтүнүчтөрдү, каралып жаткан соттогу доорастын баарын, кылмыш иштин жүрүшүнүн баарын сиздерге кенен кесир алдыда чалдырып беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул көйгөйдүн алдында чагылдырган, чыгарган ар бир материалыбызда экинчи тарапка кайрылып келдик. Бизге байланышка чыгып коюңуздар, өзүңүздөрдүн чындыгыңыздарды айтыңыздар деп кайрылдык, бирок эч ким бизге ушул убакытка чейин кайрылган жок. Биз азыр да болсо кайрылсаңыздар, сиздердин чындыкты угууга чыгарууга даярбыз. Келиңиздер, кайрылыңыздар, чагылдырабыз. Биз эч качан сиздерди бир тарапта каралап салалы деген оюбуз болгон эмес, болбойт дагы. Эгер айта турган сөзүңүздөр болсо, кайрылыңыздар. Биз ачыкпыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол менен бүгүнкү биздин кайрылууну жыйынтыктайбыз. Түшүнүктүү эле болду деген ойдобуз. Кийинки берүүлөрдө соттордо кенен чалдырып беребиз. Сиздер менен кийинки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз. Аман болуңуздар.